Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна. Если кто такой и где у нас порой честно жить не хочет, значит, с ними нам вести незримый бой. Так назначено судьбой для нас с тобой. Служба дни и ночи. жылдан 1920 жылдар аралығында мурдагы полиция кызматкерлеринин ордуна болуштук жана аймактык милиция башчылары дайындалган. 1923 жылы 17 ноябрь күнү Россия Советтик Федеративдик Социалисттик Республикасынын Ички иштер элдик комиссариаты тарабынан участкалык көзөмөлчүлөрдүн нускамасы бекитилген. 1924 жылы 27 мартта элдик комиссарлар советинин айылдык аткаруучулар жөнүндө декрети кабыл алынган. Ал декретте аткаруучулар кылмышкерди кармоого, аларды коштоп жүрүүгө, коомдук тартипти көзөмөлдөөгө укук алышкан. Ал эми Ички иштер элдик комиссариатынын 1930 жылы 13 февралдагы номер 109 буйругунун негизинде аймактарда иш алып барышкан участкалык көзөмөлдөөчүлөр жана айылдык милиционерлер жаңы милициянын участкалык инспекторлору деген наам алышкан. Мындан сырткары 1930 жылы 31 майда кабыл алынган участкалык инспекторлор жөнүндөгү жободо 3 беренесиндеги кабыл алынган талап боюнча айылдык участкалык инспектор кызматтык укугу боюнча шаардык участкалык инспекторго теңелген. Бул ченемдик укуктук документ Советтер Союзунда, андан кийин Кыргызстандын тарыхында Кыргыз Республикасынын милициянын участкалык кызматкерлери институтунун түптөлүшүнүн башталышы болгон. 1939 жылы милициянын участкалык инспектору милициянын участкалык уполномоченный деп аталган. Ал эми 1970 жылы кайрадан бул аталыш милициянын участкалык инспектору болуп өзгөргөн. Участкалык инспекторлор 1974 жылга чейин коомдук тартиптин коргоо кызматынын курамында болгон. 1974 жылы алар жаңыдан түзүлгөн профилактикалык кызматка киргизилген. Ал өз кезегинде кылмыш иликтөө бөлүмдөрүнүн ажырагыс бөлүгү болуп саналат. 1983 жылы профилактикалык кызмат чөйлүп, участкалык инспекторлор кылмыш иликтөө аппаратынын карамагынан чыгарылган. 1986 жылы коомдук тартипти коргоо кызматына участкалык инспекторлор кайра киргизилген. Бул ченемдик укуктук документ Кыргыз Республикасында милициянын участкалык кызматкерлери институтунун түптөлүшүнүн башталышы болгон. Ошондуктан датага ылайык Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин 2002 жылы 9 февралдагы милициянын участкалык инспекторлорунун ишмердүүлүгүн өркүндөтүү боюнча кошумча чаралар жөнүндөгү номер 50 буйругуна ылайык ар жылы 10 ноябрь күнү милициянын аймактык тескөөчүлөрдүн күнү деп белгилөө бекитилген. Азыркы күндө аталган кызмат Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин 2022 жылдын 9 июнундагы номер 448 буйругунун талаптарынын негизинде иш алып барышат. Бүгүнкү күндө Ош облусунун аймагында 7 райондук ички иштер бөлүмдөрүндө 314 милициянын участкалык уполномоченныйлары кызмат өтөшүүдө. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин 2021 жылдын 6 декабрындагы номер 770 сандуу тескемесине ылайык милициянын участкалык уполномоченныйларынын ар бирине бекитилип берилген административдик аймактарында 3000ден калкты тейлөө бөлүнгөн. Ар бир айылдагы участкалык инспекторлор менен жана милициянын өкүлдөрү менен ошондой эле коомдук уюмдагы аялдар кеңеши, жаштар кеңеши, райондук мамлекеттик администрациянын тиешелүү адистери, ошондой эле жергиликтүү бийликтин адистери чогулуп көйгөйлүү маселелерди жерлеринде чечүүдө милициянын эл менен болгон жакындыгы жана алардын ишинин натыйжалуулугун арттырууда тыгыз иш алып барып жатканын белгилеп кетким келет. Мунун натыйжасында буюрса акыркы мезгилдерде биздин Чоң Алай районунда мал уурулук, кылмыштуулук, үй бүлөдөгү чыр-чатактар, жаштар, өспүрүмдөр арасында зордук зомбулуктар деген көйгөйлүү маселелер кескин төмөндөп, баягы жер-жерде бар бүгүт иштерин жүргүзүп, алдын алуу иштерин жүргүзүп, эл менен түшүндүрүү иштерин жүргүзгөн натыйжасында ушул кылмыштуулук төмөндөп жатканын белгилеп кетким келет. Бүгүн эми Каракулжада 2 күндөн бери ушундай табигый кырсык болуп, жолдор жабылып, элдердин үйлөрүн суу алып, өтө чоң мындайча түшкө салып атат. Мына мен жумушка келатып, эртең менен акыркы проходко келгенде машинам ошол жерге токтоп, өтө албай сууда неме болду. Мына эми эл жүр бар экен, айрыктан
органдын балдары, роудун балдары бар экен. Мунарбек, сага чоң рахмат. Мына азыр даже машина бир аз туруп калса, алга түшүп кетиши мүмкүн эле. Ошону күчү менен чыгарып атат. Бакыттын балдары да келип калып, аман эсен чыгып кеттик. Ошого кайыл болуп атабыз. Аябай üşüdük, бирок мен айрыкча Мунарбекке чоң рахмат. Мына денеси формасын да чектелип кылып атат. Бар болгула, Бакыт, Мунарбек, рахмат силерге. Дайыма график түзүп алып, айыл өкмөттөр бардыгын кыдырып, элдин көйгөйүн укса, бул жакшы нерсеге алып барат. Ички иштер органдарынын эл менен тигиз болуп байланышып иштегендерин биз жакшы көрүүгө да ойлойбуз. Кыргыз Республикасынын ички иштер министри милициянын генерал-лейтенанты Ниязбеков Улан Обакановичтин демилгеси менен милициянын участкалык уполномоченныйларына иштөө шарттары түзүлүп, штаттык бирдиги көбөйтүлүп, айлык майыналар жогорулап, формалары жаңы заманбап формалары алмаштырылып, социалдык жактан жакшы шарттар түзүлүп жатат. Алардын кызматы ар тараптуу кызматтардын бири. Кызмат өтөгөн аймагында ички иштер органдарынын дээрлик бардык функцияларын аткарышат. 2022 жылдын 10 ай ичинде милициянын участкалык уполномоченныйлары тергөө кызматынын атайын тапшырмасынын негизинде белгисиз жагдайдагы 776 кылмыш ачылган. Былтыркы жылга салыштырмалуу 219 кылмыштын бетин ачуусу өскөн. Алар тарабынан Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндөгү кодексине ылайык жалпысы болуп 11984 протокол түзүлгөн. Түзүлгөн протоколдор боюнча 19.375.700 сом айып пул салынып, анын 10.014.100 сому мамлекеттин эсебине өндүрүлгөн. Үй бөлүк зомбулук боюнча 10 ай ичинде 543 коргоо ордери берилген. Милициянын участкалык уполномоченныйлары тарабынан Кыргыз Республикасынын президентинин 2022 жылдын 24 февралындагы үй бөлүк салтанаттарды жана маркумду эскерүү үрп-адаттарын тартипке келтирүү боюнча чаралар жөнүндөгү номер 54 жарлыгынын талаптарын турмушка ашыруу максатында тейлеген аймагында 5808 жолу жыйын өткөрүлүп, 139934 жаранга түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Элге сервистик телевизий көрсөтүү жана алар менен жакын болуу максатында милициянын участкалык уполномоченныйлары тарабынан өздөрү тейлеген аймактагы 135730 жашоочуга визиттик карточкалар даярдалып таркатылган. Жарандардын арыздаттануларын жеринде алуу максатында учурда райондук ички иштер бөлүмдөрүндө 8 милициянын көчмө кабылдамалары иш алып барат. 2022 жылдын 10 ай ичинде милициянын участкалык уполномоченныйлары жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен биргеликте түзүлгөн атайын графиктин негизинде алыска айылдагы 963 жолу чыгуулар болуп, жеринде 3596 жаран кайрылып, 1867 ар түрдүү арыз жана кайрылуулар кабыл алынып, 890 жаранга жеринде юридикалык жардам берилген. Милициянын көчмө кабылдамасынын жардамы менен кылмыштардын бирдиктүү реестрине 4 маалымат катталып, bir kılmıştın beti açılıp, ар түрдүү укук бузуулар боюнча 87 протокол толтурулуп чаралар көрүлгөн. Урматтуу кесиптештер, милициянын участкалык уполномоченныйы Мурдайчыбыз аймактык тизгөөчү деп ошол майрамыңар менен силерди терең урматтоо менен куттуктаймын. Биздин кызматтындагы карап көрсөк, бай тарыхы бар. Ошол ички иштер органдарынын эң түйшүктүү кызматтарынын бири болуп, түйшүк жүктөлгөн кызматтын бири болуп эсептелет. Ушул келаткан байрамда силерди терең куттуктап, үй бүлөлүңөргө чоң бакыт каалай каалап, анан эң негизгиси ушул бизге жүктөлгөн элдин коопсуздугун камсыздоо багытында жүктөлгөн алдын алуу иштерин күчөтүп, элдин коопсуздугун камсыздап, эл кызматында жүрө беришиңерге тилектешмин. Дагы бир жолу майрамыңар менен майрамды көңүлдүү өткөрүңүлөр.